Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеобузда биз сиздер менен обучение кылабыз. Биз сиздер менен кандай акчаны жоготпош керек жана канча сумма менен ачыш керектин баардыгын уже айтып түшүндүрдүм да. И дагы бүгүн бизде жаңы тема кандай негизи, если болуп кете турган болсо да каким-то образом да, я уверен, что если силер новичок болсоңор, башында как минимум бир 2 жолу, 3 жолу, но бир жолу силер по-любому слив болосуңар, достор. Ачык эле айтайын, бул сферада мен уже көп жылдан бери торговля кылып келемин, и биринчи слив болот баардыгыңыздарда. Биринчи слив болот, ошондуктан достор, слив болгондон кийин и утуш болгондо дагы дальше эмне кылабыз, ошону силерге айтып түшүндүрүп кетейин, достор. Бул трейдингде силер арканды чоңураак ташташыңар керек болуп калат да. Чоңураак ташташыңар керек на долгосрок. Бул жерде силер если мындай эле бат эле келип акча таап анан кийин чыгып кетем деп атсаңыздар, достор, бул силерге казино эмес. Бул трейдинг. Бул жерде силер жакшы үйрөнүшүңөр керек да. Убакыт, үйрөнүш көпкө занимать этет да. Вот ошондуктан арканды чоңураак, узунураак ташташ керек. Бул жакта биринчи слив болосуңар обязательно, ачык эле айтамын. Но экинчи, үчүнчү сливтер болсо, ал силерге уже опыт катары болуп келиш керек, достор. Биринчи дагы опыт катары болуп келет, чоң опыт болуп келет. И өзү негизи могу стримде айтканмын, прямой эфирде. Бул жерде силер акчаны башкарганды и акчаны жоготпоону үйрөнүшүңөр керек эң биринчиден да. Азыр мен силерге ушул тема жөнүндө кызыгыраак айтып берем, түшүндүрүп да, вообще кандай кылыш керек, эмне кылбаш керек. Ошондуктан достор, бул видеону таягына чейин көрүңүздөр. Башында, видеонун башында лайктан басыңыздар, достор, и каналга катталыңыздар. Если сиздер сфера трейдинг кызыктуу болсо, и биздин телеграмыбызга да каттала кетиңиздер, достор. Телеграмыбызда бизде күн сайын торговля болот, обучение и прямой эфир дагы болот, достор. Биздин телеграмыбызда торговля 2 маал болот, күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да, достор. Бул жакта биз мондай сигналдар менен торговля кылып зарабатывать этебиз. Мынакей бүгүнкү кечээ биздин экинчи сессиябыз да, мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6 сделка плюска жапканбыз, и результат аябай жакшы болду. Мынакей ачык телеграм каналыбызга да каттала кетиңиздер. Бул жакта полезный нерселер бар, статистика торговлябыздын, копи трейдинг дагы бар, и также бул жакта обученияларымды и информацияларды ушул жака жүктөп турамын, достор. Биринчи көрсөңүздөр болот, ушул жакта катталабыз. Ссылка комментариянын башында болот же видеонун описаниясында болот, достор. Итак, давайте эмесе торговлябызды баштай берели. Итак, бизде валютная пара AED Чинивай болот, биринчи валютная парада. Өзүм авторский стратегия менен разбор кылып торговля кыламын азыр. Так, бул жерден 1 мүнөткө мен $25 2 опцион сата беремин, достор. Итак, смотрите, торговляга биринчи келгенде айткандагы деле биринчи слив болот по-любому. Бул опыт уже мен баардыгыңардан уже изилдеп бүткөнмүн да. Биринчи слив болот, достор. Анткени новичок всегда туура эмес торговля кылат и туура эмес кылып өзүнүн акчасын жоготуп алат да. Либо азарт болуп же дисциплина жок болуп эле акчанын артынан чуркап жок кылып алышат да. Вот ошондуктан, достор, каждый ошибка, каждый слив, каждый торговляңар анализ болушу керек, достор. Каждый торговляга отурганда, если каким-то образом слив болсо, ошону каталарыңарды өзүңөр кийинки катаны кылбаш үчүн ошону силер анализдешиңер керек, и ошону катаны допускать этпешиңер керек болот, достор. Ошол причина болот да, причинасын табышыңар керек болот. И причина көп, достор. Либо азартка кирип кетесиңер, же болбосо минус болуп эле өзүңөр жоготуп ийесиңер, акчаңарга коркосуңар, каждый торговля отурганда көп торговля кылып коесуңар да. Мисалы, ошол себептен бул жакта акчаңарды жоготуп ийишиң мүмкүнсүңөр да. И каждый минус болуп калсаңар да, слив болуп калсаңар, ошол ошибканы кайра допускать этпегенге аракеттенишиңер керек, достор. Любой способ менен. Если эмоциональный болуп атсаңар, анда торговляңарды кыскарткыла, достор. Каждый торговляңарды силер бул жерде башында айткандай эле өз негизинде дисциплина болуш керек да. Бир торговляда как минимум бир 5-10 сделка ачканга эле аракет кылышыңыздар керек да. Бир торговый сессия ашып кетсе бир 15, 20, 30 эле мүнөт болот, достор. Сделкаңарды бир мүнөт же 2 мүнөттөн эле ачасыңар. Максимум 10 сделка да бир торговый сессияда. Неважно, плюс болобу, минус болобу, достор. Бара-бара кийин убакыт өткөн сайын силер ошол 10 сделкадан көп плюс чыгарганга өзүңөрдү көндүрүп аласыңар, үйрөнүп аласыңар, достор. А пока что ошол краткосрочный сделка ачышыңар керек болот. Силер башында келип эле силер 1000 сделка, 2000 сделка ачсаңар деле, достор, бул жерде анчалык чоң роль ойнобойт. Силер бул жерде долгосрочный перспективага ойлонушуңар керек. На долгосрок да. Бат эле эмес, достор, бул жакта бир күн $100 $1000 кылып ийип анан чыгып кетиштен андай болбош керек, достор. Бул казино эмес. Ошондой мнение менен келсеңер, анда казиного баргыла. Казинодо ал жакта даже көбүрөөк таап алсаңар болот, достор, $100 да. Но и то не факт. Вот. И ошондой, достор, башында ошол ошибкаларды выявлять этишиңер керек. Эң башында кандай себеп менен силер акчаны жоготуп ийдиңер, ошону кайра допускать этпешиңер керек, эң биринчиден.
И также экинчи тоже тема бул плюс болуп калат достор. Плюс когда плюсовой сделкалар болуп атканда, плюс болуп атканда дагы көп заигрывать этпеш керек достор. Бул эмоциональный пик деп коет да, мисалыча кураж деп коет. Когда бардык сделкаңар плюс болуп жакшы кетип атат, акча таап атасыңар, $100 $2000 чейин жеткизип койдуңар, все, ал силер уже адам баласы ал нерсени көргөндөн кийин, өзү кылгандан кийин аны өзү супергерой сезе баштайт. Мен трейдинг үчүн жаралганмын, мен трейдингден акча таба алат экенмин, бул меники экен деп ушинтип анан кийин өзүңөрдү слишком чоң эме сезип аласыңар да, супергерой сезип аласыңар и кийинки күнү ошол эле темп менен торговля кылып ийесиңер дагы. Мисалы мен бүгүн $100 $1000 кылсам, эртең дагы $1000 мен $10,000 кылып ийем деп ошол себептен акчаны жоготуп ийишиң мүмкүнсүңөр достор. Ошол деле башында айтканда деле дисциплинага такалат келип. Дисциплина болуш керек. Если сен даже чоң акча таап атасыңбы, неважно достор, бул жерде силер без ограничения акча тапсаңар болот да. Мисалы $1000 $10,000 $20,000 $100,000 тапсаңар болот да. Мендей мисалы мен азыр балансымды болгону $50-60 менен эле азыр уже $35,000 жеткизип вывод кылдым да. Силер дагы буну көрдүңөр да бардыңар. Если көрө элек болсоңор, анда эски видеолорду көрүп чыккыла. Ошол жакта мен азыр марафон кылып атамын да. Бүгүн уже 60-ынчы да видеоролик же 61-чи видеоролик. Ошол күндөн бери 21-июндан бери ушундай марафон кылып келатамын да. Вот наглядно көрүп атасыздар, дисциплина менен даже балансым $10,000 болсо деле мен балансымды биринчи сделкамды $25 ачып атамын да. Көрдүңөрбү, мен дисциплина менен торговля кылам. Да, возможно мен азыр $4,000 разгон кылып балансымды 10,000 15,000 чейин жеткизип кое аламын да, но бул нерсени эмнеге мен кылбай атам, потому что мурдакы видеороликтерде мен тоже ушундай торговля кылчумун да. Разгон $100, $200, $1000 торговля кылчумун и өзүмдүн прибылим алып кетет элем да. Но ал нерсе по-любому келет кетет болуп калат да. Ошондуктан лучше акырын дисциплина менен эле стабильно торговля кылган жакшы да, чем мындай бат эле плюс кылып, плюсту кайра эле кийинки күнү келип ал ошондой эле темп менен жоготуп ийиши мүмкүнсүңөр да ал акчанычы. Кандай келсе ошондой жоголот да достор. Ошондуктан менет менен на долгосрок чисто дисциплина менен торговля кылышыңар керек достор. Ошондо гана бул жакта акча келет. Так, торговлябызга кайра киребиз. Бул жакта мен почему-то бир сделка покупка басылып кетти случайно. Негизи мен бул жакта продажага ачып аттым эле. Ладно. Негизи бул жерде көрүп атканда деле мынакей биздин үстүнкү линия сопротивлениябызды көрүп атабыз да. Линия сопротивлениябыздан бизде мынакей кайткан экен мурда көп жолу. Мынакей 1 2 3 4, азыр мынакей 5, бул жакта азыр 6-чы жолу келип атат да. И ушул жерден мен ойлоп атам, бул жакта бизде график кайтып кетет деп да. Давайте мен үстүрөк уровеньден дагы бир 6-7 сделка ачайын достор. 7 сделка $25 1 мүнөткө продажага да. Так, байкайбыз ушундай достор. Бардык эле нерселерим, айткан нерселерим бул менин өзүм өткөн нерселер да. Бардыгы мен интернеттен алып же башка жактан албай эле мен өзүм лично бул нерседен өткөнмүн достор. Ошондуктан жакшы нерселерди мен советовать этем. Жаман нерсени советовать этпеймин. Ошондуктан просто айтканымды кылгыла. Мен кылганымды кылбай деле койсоңор болот, просто айтканымды кылгыла да. Мен деле кээде өзүмдүн правилам кээде чыгып кетем да, и менде деле кээде просадкалар болот да, бирок менде лимит болуп атат да. Мынакей мен мурдакы видеоролик, будан акыркы видеороликтти көрсөңүздөр болот. Ал жакта мен морики видеода мен $1,400 жоготтум и так далее да. Торговлям токтоду ошол менен. И азыр мынакей бул кийинки видеоролик ушул балансымды кайра раскручивать этип атам да, кайра көтөрүп атам. Так, бул сделкабыз минуска жабылды. Кийинки уровеньге чейин көтөрүлөт окшойт. Давайте анда покупкага ачайлы бул жерде. Так, 10 сделка, 13 сделка ачайын, $25 сатып аламын бул жакта. Так, бул жакта мынакей бул уровень сопротивлениябыз пробитие болду. Все, эми экинчи уровенибизге чейин көтөрүлүш керек бул жакта. Экинчи уровенибиз мынакей линия экен да. Приблизительно ушул жака чейин биздин графигибиз көтөрүлүшү керек деп ойлоп атамын да. Кийинки 3-чү уровенибизге. Байкайбыз, бизде дагы 30 секунд бар. Так, 5 секунд и сделкаларыбыз бардыгы плюска жабылды достор. Так, давайте 2 мүнөттүк таймфреймге коелу и байкайбыз достор, бизде бул жерде тренд восходящий болуп атат, бычий тренд болуп атат. Ошондуктан достор, давайте кийинки сделкаларыбызды дагы покупкага ача беребиз достор. Көрүп атканда деле бизде аябай күчтүү тренд болуп атат достор. Ошондуктан 3 сделка покупкага ачамын. Менин анализим боюнча бул жерде айтканда деле ушул кийинки уровенибизге чейин көтөрүлүш керек да. Даже ашыш керек бул уровеньден. Мынакей бизде бул жерде тренд восходящий болгон, график батылдамдык менен көтөрүлгөн бул жактан. Мынакей далее бизде бул жерде проторговка болду, ретест болду морик уровенибизде.
моорик уровень сопротивления пробития болду. Далее бул жакта ретест болду. Ушул уровеньден түртүнүп кетти да мынакей үстүгө. Далее все, график көтөрүлө баштады. Бул жерде тренд восходящий деп коет. Тренд күчтүү үстүгө кетип атат да. Күчтүн баардыгы үстүгө болуп атат. Ошондуктан графиктин артынан эле биз покупкага ача беребиз, достор. Да, возможно, кээ бир моменттер болот, могундай небольшой развороттор болот, мындай. Анан кийин дальше график үстүгө өсүшү мүмкүн да. Так, биздин сделкабызга 2 эле секунд калды и бул сделкаларыбызды дагы плюска жаптык, достор. Так, эми болсо, достор, кийинки валютный парага өтөбүз. Кийинки валютный парадан деле анализ кылып ушундай учурларды тапсак болот. Так, бул жакта бизде валютная пара евро, японская иена ОТС. Так, бул жерде бизде кандай момент болуп атат? Биз байкашыбыз боюнча бизде бул жерде мынакей чаша с ручкой болуп атыптыр да. Бирок биздин үстүнкү уровенибиз еще кыйла эле бар экен да, үстүрөктө мынакей. И ошондуктан биз по тренду үстүгө ача берели. Бул жакта 2 сделка менен покупка кылып да. И бул валютная параны избранныйга коелу дагы, и кийинки валютная парадан дагы анализ кыла берели да. Так, кийинки валютная пара GBP австралиец. Так, бул жакта моменттер жок экен. Так, мынакей валютная пара GBP японская иена ОТС болот. Бул жактан мен дагы бир покупкага ачамын, достор. 2 сделка менен. Все, бул жакта бизде график мурда нисходящий тренд болуп келген да, и бул жерден бизде азыр разворот болуп атат, мынакей, достор. График кайтып атат да. Мынакей треугольник болуп, биякта график үстүнкү уровеньдерге чейин кетиш керек да, мынакей. Биринчи уровень бул жакта экен. Ушул жерге чейин график көтөрүлүш керек деп ойлоп атамын да. Так, валютная пара евро японская иенадан сделкабызга 3 эле секунд калыптыр. Бул сделкабыз плюс болду. Отлично. И бул жерден дагы бир жолу мен покупкага ача беремин, достор. 1 минутка 2 сделка ачайын. Так, GBP японская иена биздики бул жерде тренд нисходящий болуп кетиптир да. График түшүп кетиптир. Ага, все, бул жакта мен 1 минутка уже сатамын, достор. 5 сделка менен. Анткени бул жерде бизде сбор ликвидность болуп кетти. Так, байкайбыз. Мынакей көрүп атканда деле бизде бул жерде кандай момент болуп атат? Мурда бул жерде бизде график көтөрүлүп аткан ситуациялар болуптур эле, мынакей көтөрүлүп анан кийин бизде мынакей коридор болду. Коридордо бул жакта бизде мынакей көбү бул жакта покупкага киришти, и бул жерде мынакей астыңкы линия пробой болуп кетти да. И бул жерде азыр моорики линиябыздан астыңкы линиябызга чейин түшүш керек да. Бул сбор ликвидность деп коет. Бул жактагы сатып алгандар бүт бардыгы утулуп калышы мүмкүн да. Бул жакта азыр график түшүп кетип, ошондуктан мен графиктин артынан эле сделкамды продажага ачтым. Так, евро японская иена 2 сделкабыз плюска жабылды, достор. Отлично. И GBP японская иена. GBP японская иенабыз ой, акыркы секундта минутка жабылып кетейин деди, но все же плюс болду, достор. Балансыбыз уже $4909 болуп калды, достор. Дальше торговля кылбайм, анткени $909 болду. Мен азыр кээ бирлер ушул $4900 же $99 кылса, мен $1 торговля кылып плюска чыгайын, ровно 100 кылып коеюн деп, анан кийин торговлямды токтотом деген дагы туура эмес, достор. Анткени лучше токтото бериш керек. Не обязательно ровный кылып калтырган, достор. Боло берет. 909 болобу, 999 болобу, все, торговляны токтото бериш керек. Не обязательно баланстарды $1 көтөрүп койсом ошо менен жаным тынат деген кылбаш керек ал нерсени. $1 үчүн силер, возможно, сливтагы болуп кетиши мүмкүнсүңөр да, достор. Все, силер менен мен Нурсултан. Сурооңуздар болсо комментарий жазыңыздар же телеграмга өтүп жазып коюңуздар. Силер менен мен Нурсултан. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.